Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн силер менен текст тууралуу сүйлөшөбүз. Тематикалык, стилдик жактан биримдикте болгон, лексикалык жактан бир бүтүн сүйлөмдөрдүн топтому бул текст болот. Тексттин негизги темасы анын жалпыланган мазмунуна барабар. Тексттеги ой темасына жараша болот. Тексттин аты мазмунуна жана козгогон маселесине жараша болот. Тарбиялык мааниси идеалык мазмунуна дагы барабар болот. Тексттин көлөмү чексиз, кээде бир сүйлөмдөн да болуп калат. Мисалы, макал, лакаптар. Текстке негизги мүнөздүү белгилери бул: биринчи тематикалык бүтүндүк, экинчиси маанилик бүтүндүк, үчүнчүсү стилдик биримдүүлүк, төртүнчүсү логикалык бүтүндүк жана бешинчиси грамматикалык бүтүндүк болуп эсептелинет. Тексттин аты анын мазмунуна жана козгогон проблемасына жараша болот дедик. Ал эми биз текстке төмөнкүдөй план түзөбүз. Негизинен 2 план түзүлөт текстке. Биринчиси жөнөкөй план. Жөнөкөй планда биз тексттин урунттуу гана учурларын көрсөтөбүз. Ал эми экинчиси татаал план. Татаал планда тексттин ийне жибине чейин көрсөтүү керек. Абзац. Тексттеги ой абзацтарга бөлүнүп аныкталат. Абзац жаңы ойдун башталышы менен эски ойдун бүтүшү. Ыр түрүндөгү тексттерде болсо абзац кезикпейт. Текст 3 бөлүктөн турат. Ойдун башталышы, экинчиси ойдун өнүгүшү, үчүнчүсү ойдун аякташы. Тексттеги ойдун кайталанышына карай биз 2 кайталоону айтып келебиз. Биринчиси орундуу кайталоо, экинчиси орунсуз кайталоо. Тексттеги орундуу кайталоо бул айтылып жаткан же берилип жаткан ойду образдуу элестөө кылып көрсөтүп бере турган болсо, ал эми орунсуз кайталоо болсо бул окуп жаткан адамды тажатып, аны кайра-кайра сөздүн кайталанышы менен тексттин мазмуну, көркөмдүүлүгү бузулат. Тексттеги сүйлөмдөр бул бири-бири менен төмөнкүдөй байланышат. Биринчиси жарыш байланыш, экинчиси уланма байланыш, үчүнчүсү темалар аралык байланыш. Текст боюнча өтө кыска жана так маалымат бергенге аракет жасадым балдар. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.